Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөн үчүн башаламандык уюштуруп атасың деп мени мына камакка алып атышат. Токтогулда кармалган талапкер шайлоодон четтейби? 1-ноябрь түнү кармалган Токтогул шаардык кеңешине талапкер Эркин эл саясий партиясынын аймактык жетекчиси Болот Дүйшөналиев кечээ 4-ноябрда эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду. Анткени менен Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы Дүйшөналиевди кылмыш жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү жөнүндө милициянын кайрылуусун карап жатат. Дүйшөналиевдин интернетке чыккан 6 видеосу боюнча Жалал Абад облустук милициясы жапырт башаламандык беренеси боюнча иш козгогону кабарланууда. Талапкер өзү милицияга 31-октябрда чакыртылып, сурак берген. Эртеси күнү аны кармап кетишкен. Ал эми Жалал Абад шаардык соту анын бөгөт чарасын карап 22-ноябрга чейин камакта калтырган болчу. Мен жергиликтүү маселелерди көтөрүп, анын ичинде алым жетпеген учурларда мынакей өзүм блогерлик кызматым кылып, чын жүрөгүмөн, чын ниетимен күрөшкөм. Азыркы күндө мен өзүм саясий команда түптөп